Бул арада Астанада болуп өткөн Сирия маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эч кандай документке кол коюлган жок. Делегаттар тынчтык зоналарын август айына чейин чеки жок болуусун чечишти. Мындай чечим Түркиянын тынчтык зоналарын таптоого дагы убакыт сураганына байланыштуу болгонун Орусия президентинин Сирия маселеси боюнча атайын өкүлү Александр Лаврентьев билдирет. Айтымында Орусия КМШ өлкөлөрүнүн, анын ичинде Орусия аскерлеринин Сириянын тынчтык зоналарын көзөмөлдөөгө жиберүү сунуштады. Бирок бул сунуш эч кимге таңууланбасын билдирди. Орусия, Түркия, Иран мамлекеттери деэскалация зоналарын уюштура турган расмий топ түзмөй болду. Топтун биринчи отуруму Иранда 12 августта өтмөкчү. Ал эми эл аралык Астана сүйлөшүүлөрүнүн кийинки этабы август айынын акыркы аптасында белгиленди. Маал менен болуп жаткан Астанадагы бул жолу ушулардын тегерегинде кебибизди саясий илимдердин доктору Азамат Темиркулов мырза менен талкууланып турабыз. Азамат, куш келипсиз биздин студияга. Саламатсыздар. Мына айтып атабыз, Астана ортомчу болуп жаткан Сирия маселесинде тараптар бир эмес бир нече жолу жолугушту. Кандай дейсиз, Казакстандын бул аракетинде майнап чыгып жатабы? Мындай практика эл аралык тажрыйбада бар. Биринчиден ушундай тынчтык зоналарды орноштурат, анын чегерасын орноштуруп, андан кийин кайсы өлкөлөр ошону көзөмөлдөйт, ошону белгилейт. Андан кийин ош жерден тынчтык орнотулгандан кийин ушундай зоналарды көбөйтүп, өлкөнүн баарына таратканга аракет кылышат да. Ушундай тажрыйба бар. Эми ушул тажрыйбаны Сирияга пайдаланып атышат. Ошол жол менен Сирияга да тынчтык алып келели деп Орусия менен Турция жана Иран аракеттенип атышат. Бирок биз эске алыш керекпиз, мындай жумуш өтө кыйын. Себеби ар кандай тараптардын өзүнүн кызыкчылыктары бар. Бул кызыкчылыктар бири-бирине туура келбей калат. Ошон үчүн көбүнчөсүндө мындай жумушту ишке ашырыш үчүн көбүрөөк талкуу жүрүш керек, көбүрөөк ушундай отуруп бир столго ар кандай тараптар талкуулап бир чечимге келиш керек. Мен ойлойм, бул 5-чи жолугуш болуп атат Астанада. Дагы ушундай жолугуштар керек, дагы ушундай талкуулар өткөзүш керек. Анан бара-бара акырындан кандай бир натыйжага келебиз деп ойлойм. Мына айтып кеттик жогоруда 5-чи ирет болуп аткан сүйлөшүүлөр деп. Эми чоң масштабта алып караганда конфликттин чечилүүсүндөгү, бул жаңжалдын чечилүүсүндөгү бир кандайдыр бир прогресс бар деп эсептесек болобу? Албетте, прогресс бар деп ойлойм. Себеби ушундай күчтөр бир столго отуруп талкуулап аткандан кийин, демек бул мен ойлойм бир прогресс катары кабыл алса болот. Бирок биз эске алыш керекпиз, бул столдо отурган өлкөлөрдүн өзүнүн кызыкчылыктары бири-бирине туура келбесе деле бир столго отуруп сүйлөшүп атышат. Мисалы Турцияны алалы. Турцияда 75 миллион адамдын арасында 10% курдтар. Көбүнчөсү Сирияга жакын, Сириянын чегерасына жакын курдтар жашайт да ошол райондо. Курдтар өзүнүн көз карандыгы үчүн күрөшүп атышат Турциянын расмий күчтөрү менен. Ошондо эле Сирия жагында, Сириянын территориясында курдтар жашайт. Алар деле уже курал күчтөр пайда болуп калды. Бир чоң курал күч, Сириянын расмий күчтөрү менен алар күрөшүп атышат. Ошон үчүн Турция аларды түртүп атат, өзүнүн чегарасынан алысыраак түртүп, же болбосо буларды такыр эле жоготконго аракеттенип атат. Ошол эле убакытта Орусиянын кызыкчылыгы бул курдтарды кичине жардам берип, колдогонго аракеттенип атат. Себеби курдтар абдан эффективдүү күч, ИГИЛ менен, Даиш менен абдан жакшы күрөшүп атышат. Ошон үчүн Россия аларды да колдогонго аракеттенип атат. Ошон үчүн сиз көрүп аткандай, биякта Турция менен Россиянын ортосунда кызыкчылыктар бири-бирине туура келбей атат, бир жагынан туура келип атат.
Ошон үчүн мындай талкуулар өтө кыйын болуп атат да. Эми мамлекеттердин кызыкчылыгы бири-бирине төп келбей жатканда ушул сыяктуу сүйлөшүүнүн улантуунун кажети барбы? Анан деги эле чоңураак масштабтан алып караганда Америка Кошмо Штаттары менен Россиянын алакаларынын жакшыруусу бул Сирия жаңжалына кандай өзүнүн таасирин тийгизмек? Мен ойлойм, азыр жакында мына кечээ эле жаңы бир тынчтык зона орноштурулду Сирияда, түштүк Сирияда. Бул Иордания менен Израилдин чек арасынын жанында. Бул тынчтык зона АКШ менен Россия жана Иордания үчөө бир столго отуруп талкуулап ушул зонаны курушту. Мен ойлойм, Россия ушул кадамга барганы себеби көрсөтүп атат да өзүнүн партнерлоруна, Турцияга жана Иранга мына силер менен аракеттендик, ушул учурда ишке ашырылбай калды, бирок мына АКШ менен жана Иордания менен ушундай тынчтык зона курса болот. Демек, принципте ушундай тынчтык зона жолу менен Сирияга тынчтыкты алып келсе болот деп көрсөтүп атат да. Мына сиз айтып жатасыз, эң негизгиси тынчтык аймактарын орнотуу болуп эсептелет. Бул жерде кепилдик жагы кандай болот? Кепилдик, мисалы, жаңы тынчтык зонаны алалы, түштүк Сириядагы кепилдик өлкөлөр булар АКШ жана Орусия. Орусия өзүнүн аскер полициясын ошол жака жибермек болду, ошол зонага. Ошентип атып, аскер полиция, Орусиянын аскер полициясы ошо зонада көзөмөлдө, ошол зонаны көзөмөлгө алып, тынчтыкты орнотконго аракеттенет. Эми дагы бир суроо берейин деп турам. Мына коңшубуз Казакстан бул учур маселеге аянтча түзүп берип жатканын эске алганда, Кыргызстан өз кезегинде кандай салым кошо алат? Мен ойлойм, Кыргызстан өз салымын дипломатиялык жолу менен салыш керек. Башка жолдорго мен оюм боюнча Кыргызстан киргизбеш керек. Себеби бул Сирияда эч кандай улуттук кызыкчылыктарыбыз жок, Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктары жок. Ошон үчүн өзүнүн имиджин көтөрүш үчүн балким дипломатиялык жолдор менен аракеттениш керек, бирок башка жолдорго түшпөш керек деп ойлойм. Рахмат айтам, саясий илимдердин доктору Азамат Темиркулов менен Астанадагы Сирия тууралуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары туурасында маселени көтөрдүк. Рахмат маегиңизге, ийгилик каалайбыз. Сизге рахмат, жакшы болуңуздар.